Ырчы Асел Кадырбекова жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулду. Бүгүн 7-июлга карата автокырсыкка кабылган Ырчы Асел Кадырбекованын абалы тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков буларга токтолду. Ырчынын абалы оор, бирок туруктуу. Бир аз сүйлөп баштады. Ал көбүнчө уктап жатат. Жылыш бар. Биз аны жандандыруу бөлүмүнөн өзүнчө палатага котордук. Жанында апасы бар. Ал эми Асел Кадырбекова апасын жана башка адамдарды тааный баштады, деди Жумабеков. Эске сала кетсек, Ырчы Асел Кадырбекова 26-июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. Эки унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видео байкоого жазылып калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген Ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эс учун билбеген абалда жаткырылган. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.